Күндүн маанилүү жаңылыктары менен түз эфирде сентябрдын бүгүн программасы. Студияда мен Тимур Владислав, саламатсыздарбы? Алгач чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргызстанда кайрадан жер титиреди. Бул жолу күчү 4,5 балга жетип, чоң кыйроолор болбогон менен майда жаракалар жана эски сарайлар кулады. Өзгөндөгү Аюсай айылындагы жабыркагандарга жардамдар көрсөтүлө баштады. Ал эми башка кооптуу жайларда дагы деле жер көчүү коркунучу сакталууда. Сентябрь Абековдун интервью алууга тиешелүү мекемелерге кат жолдоп, алар бири-бирине шилтеме кылууда. Абеков кайсы камакта? 1993 жылы Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясы 3 майды бүткүл дүйнөлүк басма сөздүн эркиндигинин күнү деп белгилеген. Учурда сөз эркиндигинин деңгээли кандай? Өзгөчө кырдаалдар министрлигинен билдиришкендей, Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында жер титирөө бүгүн саат 11:36-да кайталанды. Анын күчү очогунда 4,5 балды түздү. Жер титирөөнүн очогу Тажикстандын аймагында, Ош облусунун Чоңалай районундагы Каратейит айылынан батышты көздөй 25 чакырым, Карамыктан 28 чакырым, Баткен шаарынын түштүк чыгышынан 85 чакырым, Ош шаарынын түштүк батышты карай 163 чакырым алыстыкта жайгашкан. Силкинүү күчү Кыргызстандын Каратейит, Карамык айылдарында 4 бал, Тулуксу, Кан, Сарытала, Коргон, Шибе, Чак, Жарбаша, Кулчу, Дарот, Коргон, Жаштилек, Карашыбак кыштактарында 3 бал сезилди. Кыргызстан менен Тажикстандын чек арасында бүгүн саат 10:47-де 6-7 балга жеткен жер титирөө болгон. Жер титирөөнүн очогу Алай районунан күнбатыш тарапты көздөй 30-40 чакырым алыстыкта, коңшу өлкө аймагында орун алганы маалымдалган. Силкинүүдөн Чоңалайдын Жекенди айыл аймагындагы айрым турак үйлөрдө, Коро сарайлардын дубалдарында майда жаракалар пайда болгон. Дагы бир адамды сарайдын дубалы басып калган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, аны жергиликтүү тургундар куткарып калышкан. Мындан сырткары үйдө жалгыз калып, жер титирөөдө чочуган 2 кызга медициналык жардам көрсөтүлдү. Кыргызстанда 4 айдын ичинде авиакырсыктан 39 адам, Аюсайда жер көчкүдөн 24 адам, автокырсыктардан 3 айда эле 150 адам каза болду. Бул кырсыктарга жоопкерчиликти ким алат? Балким биз дагы жогорку кеңеш жоопкерчиликти алышыбыз керек. Бул туурасында Өнүгүү прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында билдирди. Анын айтымында, өзгөчө кырдаалдар министрлиги кооптуу жайларды билген соң элге түшүндүрүү, окутуу иштерин жүргүзүп, алдын алуу иш-аракеттерин көрүш керек эле. Андыктан башкы прокуратура кырсыкты алдын алуу боюнча мыйзамдардын аткарылбагандыгы үчүн иликтөө иштерин жүргүзүш керек, деди Бакыт Төрөбаев. Бул табигый кырсыктар айтпай келет экен деп. Аны бирок башкарса болот. Урматтуу коллегалар, башкарса болот. Бүгүнкү күндө жаңы заманбап технологиялар бар. Ошо Аюсайда алар келип айтып атышат. Бир эле кагаз, эскертүү. Кагаз менен берип, ошо көчкү болушу мүмкүн деп эле берип атат. Ошол эле мына алдын алуу иши болду. Бирок ал жерде алдын алуу иши абдан көп. Көчкү болгондон кийин, жер көчкү болгондон кийин аны изилдейт. Аны алдын алуу жардырат. Ал жака ошо көчкүнүн үстүнө маяк коет, GPS коет. GPS менен телефон аркылуу ошо жерде жашап аткан элдерге телефон аркылуу байлайт, байланышты. Мына ошондо анан кийин ал жерде байланыш менен ошондо анан кийин эскертүү берилет. Кандай бир көчкү жаракка кеткен болсо, бир кайсы секундтар ошондо маалыматтар берилет. Мына кече төрөгө барып келди, Саша Жукуштар барып келди. Көрдүңүздөр өзүңөр. Лопатка менен жумушты аткарып атышат. Азыркы жаңы заманда азыркы көп башка дагы техникалар бар. Мели экскаватор кире албайт, ал жерде коркунуч бар. Бирок шнековый транспортерный ленталар деген бар, ручной, оперативный ошогондор жакшынакай заманбаттар бар. Рентген деген бар. ДНК издей турган. Ошогондор каякта? Мына биз айтып атабыз азыр. Биз сындасак өкмөттү мына 1 жылдан иштеп эле кетип атат, ошон үчүн туура эмес деп. 6 жылдан бери иштеп келди го. Ошон үчүн мен айтат элем, бул жерден эч кандай мындай мыйзам чегинде иш жүргүзүлгөн эмес.
1993 жылы Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы тарабынан 3 май бүткүл дүйнөлүк басма сөздүн эркиндигинин күнү деп белгиленген. Мындай чечим ар бир демократиялык коомдо эркин жана көз карандысыз басма сөз каражаттары керектигинен улам кабыл алынган. Президенттик шайлоонун алдында Кыргызстанда маалымат каражаттары болуп көрбөгөндөй басым кысымга учурап, Freedom House уюму жүргүзгөн иликтөөдө мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир нече тепкич артка кеткен экенбиз. 7 апрелде 90 бала саясатчылар бийликке жетсин деп өлгөн эмес. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаев өзү да айтып жүрөт. Элдин эркиндиги үчүн кырчындай жигиттерибиз шейит кеткен соң, демек сөз эркиндиги биз үчүн өтө кымбатка турду. Сөз эркиндиги бул демократиянын эң негизги атрибуттарынын бири да. Бул демократия деген бул элдик бийлик да, элдик бийликтин эң негизги атрибуттарынын бири. Бул кыргыз элинде эзертен айтылган. Баш кесмек бар, тил кесмек жок дегенчи. Кыргыз эли негизи сөз эркиндигин, адамдын пикирин сыйлап келген. Бул кыргыз элинин канына, менталитетине сиңген түшүнүк, баалуулук да. Келе жаткан президенттик шайлоонун илеби биринчи кезекте сөз эркиндигине сокку болду. 6 жыл бою эч нерсе кыла албаган алсыз бийлик эми болгон күчүн маалымат каражаттарынан чыгарууда. Азаттык, Заноза сайттарына миллиондогон сом айып пул салынып, журналисттердин жана адвокаттардын үй жайы камакка алынганы дагы ошондон. Призываю судебный корпус и... Мен бийликтен жана соттордон Азаттык менен Занозанын эсептерин камакка албоого чакырам. Себеби бул нерсе алардын эркин иш алып баруусуна тоскоолдук жаратышы мүмкүн. Президентке жана башкы прокурорго маалымат каражаттарынан акча талап кылбоону сунуштайм. Жазалоонун башка жолдорун колдонсо болот. И вообще-то я... Сөз эркиндигин коргоо боюнча жөө жүрүш уюштурулганда анын катышуучулары камакка алынган. 5 сутка бою адам чыдагыс жайда отуруп чыгышкан активисттер күрөштү мындан ары уланта берерин айтышты. Ар бир кыргыз жараны, ар бир кыргыз адамы бул сөз эркиндигин коргоого жапатырма иштеш керек, өзүнүн үнүн билдириш керек, коркпош керек, камалабызбы, ар кандай коркотууларга кысымдар болууга карабашыбыз керек да. Бул жана башка сөз эркиндигине байланыштуу маселе боюнча акыйкатчы тегерек стол уюштурду эле. Ал жерде сүйлөгөн Чолпон Жакупова чет өлкөгө чыга албай, үй жайын камакка алдырып, миллиондогон сом айыпка жыгылып отурат. Эгер бул репрессия болбосо анда эмне? Сыртынан карасаң бардыгы сот аркылуу маданияттуу чечилип жаткандай көрүнөт. Айрым кесиптештер маселе демократиялык жол менен чечилүүдө дешүүдө. Эгер Кыргызстандын соттору көз карандысыз жана мыйзамга гана баш ийгенде ошондо жакшы болмок. Бул тууралуу жазып да айтып да жатабыз. Ал эми Чолпон Жакупованын сүйлөгөн сөзүн жазып чыккан Заноза KG'ге 5-чи жолу иш козголуп, салынган жалпы айып пулдун суммасы 27 миллион сомго жетти. По одному из исков Заноза сайты 5 жолу сотко берилди. Экөөнү тең тегерек столдо жана маалымат жыйындарында айтылган сөздөрдү жарыялаган үчүн гана. Бир жолу белгилүү саясатчынын маеги жарыяланган үчүн. Бирок ошол маалыматты башка ММКлар деле жазышкан. Ага карабастан Заноза сайты эле сотко берилди. Мындай жол менен соттор байкатпастан цензура киргизип, айрым журналисттердин оозун жапканга аракет кылып жатышат. Учурда Заноза сайтынын банктагы эсептери камакка алынган. Жаныбызда бир аз каражат бар эле. Аны да жеп түгөттүк. Эми кантип айлык төлөйбүз белгисиз. Ошондуктан кызматкерлердин санын кыскартууга аргасыз болобуз. Бирок биздин команда мүчөлөрү кыйынчылыктарга туруштук берип, бороон өтүп кеткенче чыдайбыз деп жатышат. Айып пул салып, үй мүлкүн камакка алуудан сырткары кээ бир маалымат каражаттары жалган жалаага жана каралоолорго кабылууда. Жападан жалгыз оппозициялык телеканалга көй жабуу үчүн түрмөдө отурган адамдардын жалган сөздөрү коомдук каналдан айланууда. Мына ушундай көрүнүштөрдөн улам Freedom House уюму Кыргызстанда массалык маалымат каражаттары эркин эмес деп тапты. 2017 жылдык көрсөткүч аныктаганда Кыргызстан 67 балга ээ болгон. Ал эми жакшы көрсөткүч менен Норвегия 8 балл, Швеция 11 балл, Нидерланды 11 балл, Бельгия, Дания жана Финляндия 12 балдан алышкан. Швеция 13 балл жана Исландия 15 балл алышкан. Начар көрсөткүчтөгү алдыңкы 10 өлкөнүн ичинен Түндүк Корея 98 балл, Түркмөнстан 98 балл, Өзбекстан 95 балл, Крым 94 балл, Эритрия 94 балл, Куба 91 балл, Гвинея 91 балл, Азербайжан, Иран жана Сирия 90 балдык көрсөткүч менен жалпыга маалымдоо каражаттары эркин эмес деп табылган өлкөлөрдүн алдыңкы сабынан орун алышкан. Белгилей кетсек, 2015 жылкы иликтөө боюнча Кыргызстан 85 орунда турган. Ал эми 2016 жылы 31 балл менен 89 орунду ээлеген. Муну менен Кыргызстан Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен жалпыга маалымдоо каражаттары эркиндиги чектелген өлкөлөрдүн алдыңкы сабынан орун алган. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.
Коомдук канал 3 күн бою прайм-тайм убактысын аябай сентябрь телеканалын каралаган сюжеттерди чыгарган соң биз дагы Абековго жана анын адвокаттарына байланышка чыгууга аракет кылдык. Адвокаттар Икрамидин Айткулов жана Аваз Мамбетакуновго байланышууга кылган аракеттерибизден майнап чыккан жок. Мындан улам КТРдын журналистин киргизген соң бизди дагы Абековго киргизүүнү өтүнүп, жаза аткаруу кызматына кат жолдогонбуз. Бирок жаза аткаруу кызматы бизге Алмазбек Абековду УКМК алып кеткендигин билдирди. Ал эми УКМКнын маалымат катчысы Рахат Сулайманов 1-май райондук сотуна кайрылгыла десе, 1-май райондук соту жогорку сотко кайрылууну сунуштады. Жогорку сот болсо эч нерсе айта албастыгын билдирди. Сентябрь телеканалына жалаа жапкан Абеков кайда? Кийинки сюжетте сөз болмокчу. Биздин канал Алмазбек Абеков менен интервью уюштуруп берүү үчүн жазаларды аткаруу кызматына кат түрүндө кайрылганбыз. Мындан соң жазаларды аткаруу кызматы Алмазбек Абековду Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети алып кеткендигин, интервью уюштуруп бере албастыгын билдирди. Абековдун өзү ГКМдин СИЗОсуна алып кетишкен. ГКМ алып кетти эле? Ооба, билбейм ким алып кеткен, уже ГКМга которуп кеткен. Бизде жок ал азыр. Мындан соң Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалымат катчысы Рахат Сулаймановго чалганыбызда ал Абековдун каякта экенин айта албастыгын 1-май райондук сотуна кайрылгыла деди. Рахат аке, эми боюнча Абековдун эмеси сотту боюнча силерде турбайбы? Сотко кайрылгыла. Жок, силерде деп айтышты го, ГКМда деп айтышты. Соттун чечими чыгып атат, сотко кайрылгыла, макулбу? ГСИН айтып атат, ошо силерде экенин атат го. Силерде деп атат. 1-май райондук сотуна кайрылгыла. Хорошо? Байке, биз кайрылдык, силерде деп атышат. Ошо жакка кайрылгыла, 1-май райондук сотуна. 1-май райондук сотуна кайрылганыбызда алар Абековду 25 жылга соттошконун, азыр иш жогорку сотто каралып жатканын айтып гана тим болушту. Жогорку сотко кайрылганыбызда Абековдун каякта экени боюнча маалыматтары жок болуп чыкты. Мындан улам 25 жылга соттолуп, жазасын 8-колонияда өтөп жаткан Алмазбек Абеков каякта экенин билүү мүмкүн болгон жок. Коомдук каналдын башкы респонденти түрмөдө жаткан Абековду таппай койгон соң, анын адвокаты Икрамидин Айткуловго байланышка чыксак, ал Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Абековду жана аны суракка алганын айтып, ачыктабоо боюнча кол коюп бергенин билдирди. Видишь, сейчас меня ДКМБ они допрашивали и подписку взяли о неразглашении. Но меня у Абекова допрашивали, и мы оба дали подписку. Алмазбек Абеков менен Икрамидин Айткулов кайсы маалыматты ачыктабоо боюнча кол коюп бергени белгисиз. Анткени алар КТР аркылуу 20 мүнөт бою Сентябрь телеканалын кенен кесир жамандап берген. Эске салсак, Абеков жана анын адвокаттары Сентябрь каналы Алиппеге тиешелүү жабдыктарды тартып алган, мажбурлап сатып алган деген сыяктуу күнөөлөрдү койгон. Бирок кайсы жабдыктар экенин айткан эмес. Кийинчерээк Абековдун адвокаты Икрамидин Айткулов Фейсбуктагы баракчасына кайсы жабдыктарды айтып жатканын жарыялаган. Один из вещдоков на адвокатском языке – фоторяд. Первый снимок сделан в Алиппе ТВ. Большая группа сотрудников телеканала «Сентябрь» на втором фото, на фоне того же оборудования, но уже в студии телеканала, который сейчас пытается сохранить хорошую мину при плохой игре. Ну и ведущие «Сентября» на фоне фактически отнятого у Абекова оборудования любили селфиться, не зная, что добровольно предоставляют аргумент против своего шефа Текибаева. Так кто вводит общественность в заблуждение? ОТРК, рассказывающая правду, или телеканал «Сентябрь», пытающийся всеми силами скрыть ее? Айткуловдун бул далили жөн эле көй жабы экенин сүрөттөгү жабдыктардын ээси Россиялык инфотек компаниясынын башкы директору Александр Мих далилдеп берди. Сентябрь каналы бул жабдыкты эч кандай Алиппе же Абековдон эмес, Россиялык инфотек компаниясынан ижарага алган жана мөөнөтү бүткөн соң кайтарып берген. Оборудование принадлежит компании «Инфотек» и установили его по договору с компанией «Сентябрь» в апреле, по-моему, 1 апреля 2016 года. А почему? А на каком основании вы... На 1 год. Ага. А почему сейчас Абеков претендует... Основание для установки было... Ну, на самом деле, 2 года назад компания ЛП, когда, значит, казахской компании было выкуплено, у нас с ними был договор. То же самое. Но тогда был договор о сотрудничестве, о совместной деятельности между нами и компанией ЛП по созданию образовательного портала.
И это оборудование действительно стояло еще и в АЛИП. Но потом, когда это все прекратилось, в связи и с тем, что Абекова посадили, и дальше это, в принципе, этот проект был закрыт, мы по существу заключили договор с компанией «Сентябрь» и установили оборудование там. А почему Абеков сейчас претендует на это оборудование? Но это меня самого удивляет. Абеков отлично знает, что это оборудование не его. Вот. И от того, что оно там стояло, даже когда он выходил уже из предварительного заключения, мы с ним там это встречались, и в принципе он это все видел. Я просто уверен, что мне в глаза он такого не скажет, что это оборудование принадлежит ему. Каким образом эта информация попала в СМИ о том, что его. То есть уж точно вот видеостена и эти все столы, это никакого отношения к АЛИП не имеет. И в собственности АЛИП никогда не было. Ошондой эле Айткулов көрсөткөн жабдыктардын ээси Сентябрь каналына эч кандай доосу жок экенин айтты. А вот эта вот видеостена на АЛИПе сколько простояла? Ну, больше года, точно. А потом вы ее куда-то вывезли, да? Да, потом вывезли, и вот когда заключили договор с вами, значит, по аренде, сюда его как раз и переставили. Претензии к Сентябрю имеете? Нет, у нас договор был на год заключен, и в принципе в течение года эксплуатировалось. Дальше по конце года в соответствии с договором сделана оплата, и в принципе то есть у нас претензий нет. Мындан улам камакта отурган Алмазбек Абеков жана анын адвокаттары оппозициялык каналды каралоо аркылуу башка нерсени көздөп жатышканы айдан ачык. Анткени райондук жана шаардык соттон 25 жылга кесилген Алмазбек Абековдун ишин жогорку сот 10-майда карайт. Ал эми түрмөдө отурган Алмазбек Абековду Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети эмне себептен алып кетти жана эмне себептен каякта экенин жашырууда күмөндүү жагдайлар көп. Марат Төлөмүшұлы, Ренат Элеманов, Сентябрь. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондундагы миллиондогон каражаттарды пайдалануу эффективдүү болбой жаткандыгын парламенттен бир топ депутаттар айтып чыгышкан. Аталган фонд тарабынан агрардык тармак көп каржыланбай жаткандыктан айыл чарба тармагы жыр катарлык өнүгүп кеткен жок дешүүдө эл өкүлдөрү. Мындан улам бул тармакты өнүктүрүүгө багытталган мыйзам долбоору иштелип жатат. Депутаттар бүгүнкү жыйында мыйзамдын концепциясын талкуулашты. Дыйкандарга жерин күрөөгө коюп насыя алууга мүмкүн боло турган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Демилгечи депутат Акылбек Жапаровдун бүгүн парламент жыйынында билдиргени боюнча мыйзам агрардык секторду активдүү каржылоого мүмкүнчүлүк берет. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондунун иштөө механизмдерин караштырып, кайсы мыйзамдарга кандай өзгөртүүлөр керек, ушу агрардык секторду канткенде түздөн-түз колдойбуз деген суроолордун негизинде ушу мыйзам келип чыкты, урматтуу коллегалар. Кыргыз-Орус өнүктүрүү фонду айыл чарба тармагын өнүктүрүүгө багытталып түзүлгөн. А бирок аталган фонддун миллиондору парламентте отурган чиновниктердин кызыкчылыгы үчүн иштеп жатат, деди депутат Эльвира Сурабалдиева. Почему-то аффилированные с парламентом высокопоставленные чиновники в Кыргызстане получают кредиты. Это считается нормальным, но при этом, когда бизнес без связи получает и у него последствия, это чревато тем, что он останется вообще без бизнеса. Вот такое мнение сейчас создается в бизнес-среде. Во-первых, это, скажем так, не ваша частная компания, правильно? Это межгосударственный такой большой фонд, созданный специально для помощи кыргызскому бизнесу, в моем понимании, да? Я начну с этого. Не политическим партиям. Именно в то, что у нас в политике прописано, ни одно нарушение в политике кредитования не было допущено правлением фонда. И не надо говорить, что мы там кому-то здесь финансировали или не финансировали. Уважаемый Куанышбек Кеңешевич, что мне надо говорить и что мне не надо говорить, давайте я буду решать Я вам сама. ответил на ваш вопрос. Вы свои эмоции оставьте при себе, пожалуйста. Я тоже повторю свою фразу. Пожалуйста. Депутаттардын суроолоруна эле жооп берсеңиздер. Буга чейин айрым массалык маалымат каражаттары өнүктүрүү фондунун жетекчиси Кубанычбек Кулматовдун айлык маянасы $15,000 түзөөрүн жазып чыгышкан. Андыктан депутаттар айлык маяна жөнүндөгү суроону да көңүл сыртында калтырышкан жок. Канча эмгек акы аласыздар айлык зарплата?
Ну айлыкты биз уже канча 2 жыл фонд бар, 2 жылдын ичинде айтып атабыз. Биз айта албайбыз, бул коммерческая тайна. Бирок мен айтып кетейин, көп деле ашык, ондай банктардын системасынан биз ашык албайбыз. Сиз кечиресиз, сиз коммерция кылып аткан жоксуз да, коммерческий тайна болгондо. Сиз келген каражатты Евразиясын алкагында мамлекетке бөлүп берип атасыз. Сиз кандай бул секретный болушу мүмкүн зарплатаңыз, коммерческий тайна болушу мүмкүн. Же пайда таап атасыздарбы? Мен өкмөт менен контракт түзгөнмүн да. Өнүктүрүү фонду насыяларды 4% үстөгү менен берет. Ошол эле кезде коммерциялык банктар дыйкандарга 9%дан насыя берип жатат. Ал эми Кыргыз Орус өнүктүрүү фондунан түз насыя алган дыйкандар жок эсе. Мындан улам депутаттар өнүктүрүү фонддун пайдасын карапайым эл эмес, байлар көрүп жаткандыгын айтышты. Мына өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Бүгүнкү күндө дыйкандарга азыр биз 9%дан 5%дан кредит берип атат өкмөт. Бюджеттен субсидирование кетип атат, 700 миллион акча каражат кетип баратат. Ошо бюджеттин субсидированиясын кетирбей эле ушул Орус-Кыргыз фондунун акчасыны биз аз пайыз менен ошо дыйкандарга берсек, ошондо пайда болмок экен. Ошондуктан биз ошонун үстүнөн иштешибиз керек. Азыр эгерде бул мыйзам кабыл ала турган болсок, демек азыр кайра эле жанагы айткандай бир киши эле бай кишилер кайра ушул кредиттерди ала турган мүмкүнчүлүк түзүп берип койду экенбиз да. Бул чындыгында туура эмес болуп калат. Мыйзамда күрөөгө коюп насыясын төлөй албагандардын жерлерин Орус-Кыргыз фонду бир гана кыргыз жарандарына сатаары белгиленген чечим киргизилген. Мыйзам долбоорунун концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Зарылбек Шермаматов, Сентябрь. Парламенттин жыйынында Айыл чарба, тамагаш, өнөр жайы жана мелиорация министринин орун басары Жаныбек Керималиев уктап калды. Бул тууралуу жыйындын жүрүшүндө Республика Ата журт фракциясынын депутаты Жыргалбек Турсукулов айтып, сын калды. Белгилей кетсек, парламентте Айыл чарба министрлигине тиешелүү ветеринария жөнүндөгү маселе каралып жаткан. Ататалган министрдин орун басарынын уктап калгандыгы тууралуу видео тасма буга чейин социалдык тармактарга тарап кеткен. Ал эми министрдин орун басары уктап эмес, ойлонуп жаткандыгын айтып, жооп кайтарды. Урматтуу депутаттар, мен азыр мына маанилүү токтом каралып атат. Бул жерде мен Айыл чарба министринин орун басарын айткым келип атат да. Олег Михайлович, бул боюнча билесиз, вот видеого массалык бармат каражаттарына чыгып калган. Азырда отуруп алып уктап атат. Бул кишине жогорку кеңеш уктаган үчүн келеби? Мен сөткө тартып алдым азыр. Уят эми. Уктап атасыз, мен көрүп атпайм сизди. Сиз эмне бияка уктаганы келесизби? Ойлонуп атат. Рахмат. Улуттук банктын төрагасы Толкунбек Абдыгулов 2040 жылга чейин Кыргызстандын туруктуу өнүгүү стратегиясын талкуулоого арналган иш-чарада АПИМди мыйзамдаштыруу демилгесин тамаша иретинде сунуштап, бул улуттук канал аркылуу көрсөтүлдү. Талкуу учурунда Абдыгулов Турциянын курорттору менен Ысык көлдө $30 кантип эс алууга болоорун салыштырып, тур операторлорунун туристтерди кызыктыра турган нерсеси жок экендигине токтолуп, марихуананы мыйзамдаштыруу туристтерди көбүрөөк тартууга негиз түзөөрүн айтып тамашалады. Вы же сейчас живете же в нашей среде, сейчас кыргызы ездят больше в Турцию, чем на Исыкуль. Билет в Стамбул и обратно $300, 7 дней проживания, 6 дней плюс питание. С кем вы собираетесь там конкурировать? Надо более фишку. Я бы посмотрел, вот как сделать туристический рай, да? Если вы неолибералисты такие, то ставьте такие фишки, которые Я знаю, как привести сюда всех туристов. Легализуйте марихуану, все, ничего не надо делать, у вас пачками, все, СНГ будет здесь у вас, мест ни в гостиницах нигде не останется. Вот это фишка. А у ваших вот в этом, нет вот такого, чтобы нам драйвером было. Чегара кызматынын маалыматы боюнча Кыргызстанга $53.000 дары-дармекти мыйзамсыз алып кирүүгө аракет кылган Тажикстандын жараны Манас аэропортунан кармалды. Жүк Стамбулдан алынып келаткан. Бажы кызматынын аткезчиликке каршы күрөшүү бөлүмү бардык материалдарды экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматына өткөрүп берди. Учурда Кыргызстанга сырттан 40 миңдей аталыштагы ар түрдүү дары-дармек алынып келинет. Өлкөдө дары-дармек ташыган 50 ири жана 200дөн ашык майда компания бар. Кыргызстан дары-дармек камсыздоо жагынан импортко
көз каранды. Атамекендик өндүрүштүн ички рыноктогу үлүшү болгону 3%ды түзөт. Дарылардын 97%ы чет жактан ташылат. Орусиядан 16%, Белоруссиядан 1%, Казакстандан 1%, калганы Европа өлкөлөрүнөн келет. Кыргыз элинин коомдук турмушунда маанилүү маселелерди чечүүдө элдик курултайдын ролу зор болуп келген. Мына ушул тарыхый институтту мыйзамдаштырууга мезгил жетти деген ураан алдында элдик курултай институтун мыйзамдаштыруу аракеттери көрүлө баштады. Бул уюмдун максаты жана талабы эмне? Кийинки материалда сөз болот. Кыргызстанда коомдук саясий уюмдардын жана саясий коомдук ишмерлердин башын бириктирген чоң орган туруктуу элдик кеңеш түзүлдү. Ал элдик курултай институту деп аталып, элдин мүдөө талаптарын аткармакчы. Бул органды түзүү баш мыйзамга каршы келбейт жана референдум өткөрүүнүн да зарылдыгы жок. Болгону парламенттин колдоосу менен гана кабыл алынат, дешет курултай делегаттары. Бир концепция менен бириктик. Элдик курултай институтун конституцияга алып кирбесек болбойт дегенди. Кандай статус менен? Мына азыр бардыгыбыз бир жыйынтыкка келип, конституцияга ушундай статус менен элдик курултайга статус берели дедик. Бул мамлекеттик бийлик бутактарына кирбеген, бирок мамлекеттик бийлик бутактарын көзөмөлдөгөн жана багыттаган эң жогорку коомдук саясий орган деп киргизип атабыз. Биз курултайды орнотсок, анда кыргыз эли өзүнүн бир адилеттүү, элдик, нукура, таза жолуна түшөт деп ойлойм. Бул жалпы элди ынтымак биримдикке чакыруу, улуттукту бириктирүү. Кыргызстан парламенттик башкаруу системасына өткөн менен шайлоо системасына тагыраагы 100% партиялык тизме менен депутаттар шайлансын деген беренеге өзгөртүү киргизилген эмес. Мындан улам азыркы депутаттар эл өкүлдөрү эмес эле партиянын өкүлдөрү болуп калышты деген нааразылыктар бар. Андыктан бул идеяны президент колдосо, ал тарыхта калат, дешет. Акыркы күндөрү тынбай айтып атат. Мен эки элдик революцияны мен өзүм жасагам деп. Эки элдик революциянын максаты ушул авторитаризмге каршы жана коррупцияга каршы болгон. Эгер чындап эле эки революцияны жасаган президент ошол сөзүндө турса, анда мына ошодон арылуунун жолу биз айтып аткан ушул элдик курултай институту. Мекенчил партиялардын улутту кайра жаралтуу, эл бийлигин элдин көзөмөлүнө беребиз деген ураан алдында биригиши улуттун утушу катары эсептеген айрым жаштарда элдик курултай институтунун түзүлүшүн колдойт. Элдик курултай жоопкерчиликтүү орган катары бийликти элдик жоопкерчиликке чакырат, дейт Айбек мырза. Качан гана жоопкерчилик болгон жерде бийлик иштейт. Мисалы үчүн жылына курултай чогулуп, ошо президенттен, жогорку кеңештен отчет сураса, бийлик ойлонуп калат. Эмки жылы мен тура эмес иштерди кылсам, же авторитар өзүмдүн жеке бийлигим орнотсом, же сөз эркиндигин кылсам, же саясий куугунтуктарды кылсам, эл менен бир жыл өтпөй эле сурап алат. Эгерде канааттандырбайт деген чечим кабыл алса, жумуштан кетет. Бул чыныгы демократия. Мисалы үчүн демократия десе эле ал бул улуттук идеяга каршы турбайт. Демократиянын өзөгү бул эл бийлиги деген сөз. Институттун негизги талаптарынын бири 23 майга чейин паспорттогу улуту деген графаны алып салуу боюнча өкмөт кабыл алган чечимин жокко чыгаруусу. Дагы бир нерсе, курултай эл менен бийликтин ортосундагы байланышты чыңдабастан аткаруу бийлигиндегилердин тагдырын да чечет. Өкмөттүн, бийликтин, депутаттардын отчетун курултай бир жылда бери алып турат. Эгерде курултай кабыл алып өтсө, президент дагы иштей берет, өкмөт дагы иштей берет, парламент дагы иштей берет да, депутаттар да. Эгерде курултайдын көпчүлүгү отчетун кабыл албай койсо, президент дагы 3 күнүн ичинде кетиш керек, өкмөт башы да кетиш керек, депутаттар да кетиш керек да. Ошондо гана элдин талабы орнойт. Элдик курултай институтуна бириккен коомдук саясий ишмерлер 1 айлык иш планын бекитишти. 17 майда бардык облустарда элдик ири бирикменин алгачкы курултайы, ал эми 23 майда Борбордо улуттук деңгээлде өткөрүлмөкчү. Анда келечек пландар менен кийинки кадамдар кабыл алынат. Динар Турдугулова, Талант Жапаров, Сентябрь. Бишкектин 1 райондук соту Кытайдын Кыргызстандагы элчилигиндеги жардыруу боюнча ишти карап жатат. Бүгүн күбөлөрдүн бири гана келип, калганы келбей калгандыгына байланыштуу сот 4 майга жылганын аталган соттон билдиришти. Маалыматка караганда сотто күбөлөр көрсөтмө беришүүдө. Буга чейинки териштирүүлөрдө 20га чукул күбө суралды. Өткөн жылы 30 августта Кытайдын Кыргызстандагы элчилигинде жанкечти жардыруу жасап, өзү набыт болгон. Элчиликтин 3 кызматкери жаракат алган. Окуя боюнча улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети кылмыш
кылмыш ишин козгогон. Жардырууга буйрутма бергендер Сирияда экстремисттик аракеттерди ишке ашырып жүргөн Жабхат ул-Нусра жана Жамаат Таухид ва Джихад тобунун мүчөлөрү экенин, шектүү 5 киши кармалып 4 адамга издөө жарыяланганын билдирген. Алардын баары Ош жана Жалал-Абад облусунун тургундары экени айтылган. Урматтуу телекөрүүчүлөр, азыр кыска мөөнөттүү рекламага көңүлүңүздөрдү бурмакчыбыз, андан соң берүүбүздү улантабыз. Орусиянын Екатеринбург шаарында 1-майда Кыргызстандын жараны киши колдуу болду. Тышкы иштер министрлиги Екатеринбург шаарынын Ленин райондук тергөө бөлүмүнө таянып билдиргендей, 1-майдын кечинде Носиров ОХ аттуу таксисттин айдоочусу 29 жаштагы кыргызстандык АЭ аттуу жаранды атып өлтүрүп койгон. Эки тарапта жол кириге байланыштуу чыр чыкканы, мурда тааныш эместиги. Айдоочу бурагыч отвертка менен мархумду жүрөк тушка сайып жиберип, ал окуя болгон жерде каза тапканы маалым болду. Кылмышка шектүү кармалып, соттук экспертиза жүрүп жатат. Бүгүн шаардык соттун алдына сотторго нааразы болгон адамдар митингге чыгышты. Алар соттор мыйзамсыз иштеп, мыйзамсыз чечимдерди кабыл алып жатышкандыктарынан нааразы экендиктерин айтып чыгышкан. Булардын нааразылык акциясына чыкканына 2013-жылдын 26-декабрында Маликов Гагарин көчөлөрүндөгү Народный дүкөнүнүн алдында катталган кылмыш ишине тиешеси бар адамдар эркиндикте жүрүшүп, ал эми таптакыр тиешеси жок эки бала Тимур Айткожо уулу жана Нуркемел Искендеровдун ак жеринен камалып 3,5 жылдан бери камакта жатышкандыгы себеп болгон. Балдардын ата-энелеринин айтымында ишти караган Ленин райондук соту аларды бошотуп беребиз деп 4000 акш долларын сурашкан. Алар ал сумманы бере алышпаганда балдарды 14 жылга эркинен ажыраткан. Шаардык сотта ал чечимди күчүндө калтырган. Бирок жогорку сот эки инстанциянын чечимдерин жокко чыгарып, өкүм күчүнө киргенден тарта сот залынан бошотулсун деген чечим чыгарган. Андан бери 3 ай өтсө да шаардык сот ишти карабай, жыйынтык чыгарбай жатат дешет алар. Народныйдын бурчунан Маликовадан 4 баланы кылмыш кылып, сайып аткан кассеталарын катып калышып, буларды катып калган тергөөчүлөр акчага сатып ийип, ана башка эле райондо жүргөн мен балам алып келип чаптап өткөрсө эле соттор бушайман. Эмнеге күнөөлүүлөр соттолбойт эле менин балам соттолуш керек. Мен ошол кассетанын артынан түшкөн 20 000 доллар сатып этегинде мен жесин менин баламды кармап отурат. Бүгүн бензинди даярдап отурам. Бүгүн ошо акыркы сөзүм. Мен элелер ыйлабасын, соттор адилеттүү болсун. Бүгүн ошо өттөн өлүүгө даярмын. Прокуратурага кайрылсак деле, сотторго ошол кескен сотторго деле кайрылсак айтат да, байке 3,5 жылдан бери отуруп калыптыр. Эми буларды актап ийгенде 18 киши кесилип кетет. Ага чейин кол койгон, үзчене жасаган, бекит сотко өткөргөн, сот туура эмес караган соттордун баары кесилип кетет. Андан көрө балдарыңарга кичине ураалап коелу, ошо менен оозуңарды басып отуруп калгыла деген сөздөрдү айтышат да. Таң калам да, бизде күнөөсү жок адамдар акталыш керек да. Биз кайсы мамлекетте жашап атканыбызды өзүбүз деле билбей калдык азыр. Кыргызстанда мыйзам өкүм сүргөн мамлекет деп айтылганы менен мен 3,5 жылдан бери жүрүп бир мыйзамды көргөн жокмун. Бир мыйзам жалаң мыйзамсыз иштер менен келатат да. Ушул эле күнү кечки маал шаардык сот Тимур Айткожо уулу менен Нуркемел Искендеровду сот залынан бошоткондугу тууралуу чечим чыгаргандыгы белгилүү болду. Учурда балдар ата-энесинин жанында. Ата-энеси балдарынын акталышы боюнча тийиштүү жерге кайрылышаарын билдиришти. Ушуну менен бүгүнкү чыгарылышыбыз соңуна чыгат. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар. Саламатсыздарбы? Эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы менен мен Татты Орозбаева тааныштырам. 4-майда түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүз Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан жаап күн күркүрөшү. Тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт. Ысык көл облусунда жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголоп, тагак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метр секундасына жетет. Ал эми эртеңки күндүн аба ырайы менен таанышып алыңыздар. Баткен облусунда түнкүсүн 7-12 градус жылуу болот, күндүз 23-28 градуска чейин жогору болот. Ош облусунда түнкүсүн 10-12 градуска чейин жылуу болот, күндүз 25-27 градус жылуу. Жалал-Абад облусунда түнкүсүн 8-13 градус жылуу, күндүз 23-28 градус жогору. Нарын облусунда түнкүсүн 1-6 градуска чейин жылуу болсо, күндүз 17-22 градуска чейин жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 6-11 градус жогорулап, күндүз 22-27 градуска чейин жогорулайт. Ысык көл облусунда түнкүсүн 1-6 градус
градус жылуу болуп, күндүз 15-20 градуска чейин жылуу болот. Чүй өрөндө түнкүсүн 7-12 градус жогорулап, күндүз 22-27 градуска чейин жылуу болуусу күтүлөт. Ал эми Борбор калабыз Бишкекте түнкүсүн 10-12 градуска чейин жогору, күндүз 24-26 градуска чейин жылуу болуусу күтүлөт. Сиздер 4 майга күтүлгөн аба ырайы менен тааныштыңыздар. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Саламатта калыңыздар.